биздеги окшоп иштеген келиндерге аябай эле удобный, центрде келип иштеп, убагында айлыгын алып, убакыт сааты менен бар. Өкүнүшпөйт. Өкүнүшпөйт. Келип иштесин. Иштегенибиз ушу жылуу, жарык, шарты бар. Анча-мынча мероприятиялар болуп турат. Центрде. Өзүбүздөн бычылып, өзүбүздөн үтүктөлүп, технолог карап бардык ушу. Ошентип иштейбиз. Машинкалар жакшы. Удобный, машинкалар жаңы баары. Эмнеде коет машинканын атын билбейт. Анча-мынча үйрөтөбүз, эми мисалы технологубуз үйрөтүп алат баарын. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, айымдар, эжекелер, карындаштар. Мен Хан-Сарайда швейный цехке келдим. Өткөндө дагы келип тартып берген элем. Жумушчуларды да кабыл алат экен, ошолор боюнча дагы маалыматтарды жана кандай иштеп жаткандарын дагы силерге ичинде шарттарын баарын айтып берейин, тартып берейин. Саламатсызбы? Технология атыңыз ким эле? Надира эже. Ишиңиздер жакшы, Кудай буйрса сол иштеп атыптыр. Былтыр да келип тартып кеткелем. Дагы кандай өсүүлөр болуп атабы? Бизде өзгөрүү былтыркыга караганда өзүбүздөн чыгып баштады жумуш. Өзүбүздөн деген кандай? Өзүбүздөн кройго мурун шаардан алдырчык. Заказдар шаардан келчи. Азыр өзүңөр бул жактан чыгарып бүтүрүп атасыңар, э? Өзүбүз бияктан мынтип бычылат. Бычылып атасыңар, көрөлү. Жакшы экен, туугандар, ушундай иш башталган иштер өнүгүп өсүп атса, чынында эле кубанабыз да. Ушинтип бычап турбайбы, э? Video like basıp, қолдап тұрабыз туғандар. Ассалаумағалейкум. Сен не, үтікчүсізбі? Жақсы екен. Үтікке дағы жұмысшыларды алып атасыздар, ә? Тигүүчү. Бизге азыр тигүүчү кыздар керек да. Азыр тигүүчү кыздар керек, ә? Иштеп жүргөн. Опытный иштеп жүргөн. Тигүүчү кыздар керек. Жақсы екен, шарттарын дагы бир сер айтып коеюн. Азыр эшикте -10 градуска чейин суук болуп атат, бирок бул ичи мынакей эжекке карасаңыздар, буквально футболка менен шеринги кийип ичи аябай эле жылуу экен, шарттары. Немелери кандай? Обедтерди кантип ичет? Обедтерди ушул жерден эле ичет, ошого эле кыздар обед жасашып эле, цехте эле. Заказдар жакшы, центрде. Такси, маршрутка баары келет. Заказ күтөт элек деп отуруп калбайт, бул жактан чыга берет, иш токтоп калбайт. Бияктан балдар кесип бере берет, кыздар иштей берет. Айлыктар канча мисалы? Айлыктар эми бир айына 30-60тан ашат болуш керек. 30тан ашат. Ар ким өзүнүн иштегенине жараша алат. Иштегенине жараша, баягы бат кыймылдап өзүнүн өтүшүнө жараша. Өзүнүн иштегенине жараша. Эжекелерин бираз туроо жооп кылып коелучу. Бул жерди дагы пленка менен тартып, дагы жылуулап коюптур. Бул ичи дагы жылуу экен, бир кыйла. Даже ичи ысык экен туугандар. Мынакей машинкалар иштеп атат. Туроо берип коелучу эжекелерин. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Ишилгери болсун. Болсун. Канча болду иштеп атканыңызга? Мен бирге 1,5 ай болду иштеп атканым. 1,5 ай, э? Сиз өзүңүз мурда тикчисиз беле? Ооба, тикчим мурда. Жакшы экен, э? Иш жакшы эле, айлыктар жакшы эле төлөнүп атабы? Ооба. Пока айлыктар бардыгы убагы менен, жок задержка болбой эле. Заказ күтүп калмай жок экен да, бул жер жакшы жер, э? Наоборот, көп азыр эме. Крой көп жечип атабыз. Иштей бер, акча табы бер экен да, э? Иштейбер. Жакшы экен. Бул жактан мынакей эжекелер. Айымдар үчүн жакшы жумуштар экен. Эже, саламатсызбы? Саламатсыз. Ушул жердин эң узак иштегени сиз дейт. Ооба. Атыңыз ким? Маржан. Маржан эже канча болду иштеп аткансыз? Жарым жылдан ашып калды. Жарым жылдан ашып калды, э? Туруктуу иш жакшы эле. Ооба, бул жерде иштегенибиз ушу жылуу, жарык, шарты бар. Анча-мынча мероприятиялар болуп турат. Центрде. Майрамдар турат, майрамдар. Канча айлык аласыз эже? Айлыгым эми могу иштегенде биз өткөндө жумасын алып атык, азыр 10 күндө бир иштеп алабыз. Айына ушу иштегенибизге жараша 10дон чыгып турат бизге. 30 миң тегере экен, э? Бир айда 30 миң тегере болуп калат иште. Жакшы экен, айымдар үчүн ушундай шарттар түзүлүп турса, 30 миң деген жакшы айлык да. Жакшы. Бизге өтө жакшы. Мында башка сектордо иштеп жүргөнсүздөр, туура? Башка сектордо иштеген. Өзгөчөлүгүн айтып коюңузчу бул сектордун. Өзгөчөлүгүн бу жерде бизде өзүбүздөн бычылып, өзүбүздөн үтүктөлүп, технолог карап бардык ушу. Ошентип иштейбиз. Машинкалар жакшы. Удобный, машинкалар жаңы баары.
эмнеде коет машинканын аты менен Автомат. жүрүп өткөн? Автомат. Автомат. Ооба, өзү келет. Пятинитковый. Пятинитка өзүнчө тартып берет кыздар. Пятинитка да бар, өзү бычылат. Өзү бычылат берден. Кызы башка секторге караганда сизге өзгөчөлүгү жаккан үчүн көп убакыттан бери иштеп атасыздар, туурабы? Өзгөчөлүгү ошол берден ошол браттарды да ошол жерден текшерилип баары кеткен үчүн. Иштекке салып, кайра возврат кылып, бияка Возврат болбойт да ошол жерден кеткен үчүн ушу удобный да. Кыскасы, азыр бизде каналды көрүп аткан эже карындаштар үчүн эмне деп сунуштайсыз? Ошол биздеги ошол иштеген келиндерге аябай эле удобный, центрде келип иштеп, убагында айлыгын алып, убакыт сааты менен бар. Сразу өкүнүшпөйт. Өкүнүшпөйт, келип иштесин. Жакшы. Ошо Анан бир вопрос да. реклама. Негизи бул суроону технологко беришим керек эле. Мисалы үчүн профессионал эмес эже карындаштар келип калса, анча-мынча жетелеп үйрөтүп коесуздарбы? Анча-мынча үйрөтөбүз, эми мисалы таза эле билбегендерди эме кыла албайбыз, анан кийин жанагы кичине чыгы бар болсо үйрөтүп алабыз. Нардан жетелеп карап технолог да бар экен, Технологубуз үйрөтүп алат баарын, ооба. Мынакей туугандар, урматтуу эже карындаштар, мигрант болуп, ата эненин баарын таштап, Россияга кетпестен жашаган жерден акча тапса болот, туурабы эже? Ооба, ушундай Рахмат, ишиңизерге игилик. центрде. Тапкан акчаларга береке берсин, ушундай цехтер өнүгө берсин, канча биздин таласта цехтер, жумуштар өнүккөн сайын бюджетке акча түшөт да. Видео лайк басып коебуз. Мен технологияда сиздин номериңизди калтырам, Анча-мынча профессионал эмес болуп, өзүңүздөр жардам берип, профессионал Бираз болосуздарбы? тигип билгендер болсо үйрөтө алабыз. Сизде шыгы болуш керек, Ал эми ал адам өзүнөн да. Эчтеке билбей келип алсачы, үйрөтүп койгулачы деп. Эми может үйрөтүп коебуз. Үйрөтүп да койсоңор Жардамыбызды мүмкүн, беребиз деп колдон келишинче. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу эже карындаштар, мен колуман келишинче сиздер тарапта болуп суроолорду бердим. Өзүңүздөр да келип иштеп көрүңүздөр, жакшы айлык төлөшөт экен. Видео лайк басып, видеону өзүңүздөрдүн жакын агаттарга жөнөтүп коюңуздар. Жумуш таппай жүргөн, эмне жумуш кылам деп, мигрант болуп кетсемби деп ойлонуп жүргөн эже карындаш, бүт туугандарыңыздарга да жөнөтүп коюңуздар.